келин менен кайната чогуу отуруп чай куюп берсе болобу? Жалгыз калганда бизде ошондой. Деги эле келин менен кайната мамилеси кандай болуш керек дейт. Даанышмандуулук менен болуш керек. Хайрулумул умури аусатуха. Бул хадис бирок жашоого эреже болот. Эң жакшы иш, эң жакшы чыйыр жол дисциплина, аралыкты сактоо, ортолукту сактоо дейт. Бул орус туугандар золотая середина деп коет, ортолукту сактоо. Ортолукту сактоо. Мисалы, келин менен кайнета ушундай жакын болуп, андай болбойт. Өтө келин менен жоолук салындым деп такыр өзүнчө бөлмөгө келип чай ичип, ата-энеси өзгөчө шахваты жок карып калган учур болсо, анчалык бул көр такыбачылык болуп кетет. Ал сиздин атаңыз. Күйөөңүздүн атасы болуп атпайбы? Ошондо сиздин сурооңуз үйдө жалгыз калсак дегенде кайнатаңыз жаш болсо, анан көз ойноп жанагындай Кудай сактасын, эми сиздин кайнатаңызды айтпайлычы. Башка бир адамга Кудай сактасын, Кудай сактасын, көз ойнолоктоп, мындай бир келине асылып, жалгызчылыкты пайдаланып кала тургандай болсо этиятташ керек. Анткени күнүбүздө мына Кыргызстандын кээ бир жеринде, Казакстанда бул окуялар болгон. Дин бекеринен түшкөн эмес, кээ бир адамдар койчой, молдеке ойдо келдин айта берет экен. Кантип бул кайнатасы го? Кайнатасы, чайын бериш керек, кызматын кылыш керек, бирок көз ойнолоктоп, келин асылайын деп жатса, анда кандай кылыш керек? Анда адам ар намысы, дини биринчи орунга чыгат. Ошон үчүн кайнатаңыздай салаваттуу, такыба же жашы улгайган, аны менен деле иши жок, арам ой келбей тургандай болсо, анда карыган адам катары чай куюп берсеңиз мейли. Анан жанагындай факторлор болуп калган болсо этиятташ керек. Жашоодо болуп атат. Уят жок, тигиндей мындай деген менен ишке ашып калып атат, Кудай сактасын.